Экинчи дүйнөлүк согуш жылдарына туура келет. Саламат Касымдын 3 кызы. Жаштайынан тентек, айтканынан кайтпаган кыз болуп өстү. Жазганбаган кыздан дүңүл, жаздай болгон кыштан дүңүл демекчи, эмнегедир жакшы жерден жуучу чыкпай, коңуш өлкө Тажикстанга турмушка чыгат. Барган жери жалгыз уул Тилек. Коңурбай менен кемпири Шекери көзү көп жыл күтүп, тилеп жүрүп тапкан жалгыз туяк эле. Шекер уулу бой жетип калган мезгилде оорудан каза болот. Коңурбай жалгыз уулун үйлөйт, жыл айланбай неберелүү болот. Жалгызым экөө болду деп, башыма бакыт конду деп, өлбөй бир жүрсөм көрөрмүн, үзүлөр жибим уланар, өчкөн бир өтүм тутанар деп. Небересинин атын Үмүт деп коюшат. Үмүт бир аз турулуп, көзгө көрүнүп, 5-6 айлык болуп калган убак эле. Эшикте кайгы моң, капалык, өксүгөн көз жаштар. А бирок Коңурбайдын үйүндө кубаныч менен күлкүгө бөлөгөн шам чырактай үмүт бар. Бүгүн таң атып атпай бул бактылуу көз ирмемдердин соңу болгондой. Тилекти согушка алып кетишти. Ээн үй, каңырыгы түтөгөн ата менен көңүлү ачылбаган келин. Экөөсүнүн окшош күндөрү өтүп жатты. Арадан 2 айча убакыт өткөн соң, Саламат өз ичинен кандай чечим чыгарганын ким билет. Уулу менен кайнатасын таштап, төркүнүнө кетип калат. Коңурбай ата келининин кылган ишине жаны кейип, уулуну таштап кеткенине өксүп, нечен түрлүү ойго чөмүлүп, кээде эмшиңдеп ыйлап да алат. Келип калаар деген үмүт менен жол карайт. Эркек кишиге бала багуу канчалык оор экенин айтпасам да белгилүү. Эмне берип курсагын тойгозоорун билбей, абдан айласы кетет. Жалгыздан калган тумарым, жаркырап күйгөн чырагым, ырыскым менин кыйбасым, ыйлай берип кыйнадың деп. Небересин келинине алып барып тапшырып берүүгө бел байлайт. Жайдын ысык күнү. Таң атып, жер карара баштады. Коңурбай ата намазда алакан жайып, тилек кылат. Уулунун эсен аман келүүсүн, небересинин тынчыган чоңоюп, эл катарына кошулган эр жигит болсо экен деп бата кылат. Күн уядан жаңы гана көрүнүп, жерге жылуулук бере баштады. Чоң ата небересинин чөргөгүнө ороп, белиндеги куруна нан, суу ороп, Кыргызстанга жөнөдү. Мингенге аты же эшеги жок, жөө жол басып келе жатты. Колу уюп, бели талып, ысыкта ыйлаган бөбөктү көтөрүп, чаңкап келе жатты. Ошентип, түш убак болуп калган мезгилде Унжуга жетип келди. Чарчаган ата 2 бутун эптеп шилтейт. Жолдогу бош топурак баскан сайын полп-полп деп бызгып, тээ алыстан караган адамга карарган бир караган көрүнөт. Баланын оозуна суу ичирип, нандан майдалап салып, бети колун жууп, кайра ордунан туруп, жолун улады. Оюнда 1001 түркүн ой жипке тизилгендей өтүп жатты. Уулум согуштан эсен аман келип, мени ак кепиндеп, көмүп, топурак салса экен деген негизги максат эле ошол. Билинбей кыбырап басып, келининин айылына да кирип келди. Коңурбай ата көл шал тер басып чарчаса да, кайраттанып, белин бекем бууп, кудасынын үйүн көздөй басты. Бирок
ойлогон ой максаттар ишке ашчууда эмес. Саламат өз баласынан жээрген эчкидей так секирип, баланы алмак турсун карабай да коёт. Коңурбай ата абдан зар какшап, бир эмизи берчи кызым деп жалдырайт. Алгының балам балаңды, аманат болгон адамды кантип таштап кеттиң сен? Тамтуң баскан балаңды. Кам сүтүң антип аяба, каралдың балам антпегин. Ак сүтүң берип бага бер, баланы бастырып анан мага бер деп келинине баласын сунат. Саламат эмшиңдеп эмчек издеген баласын карап да койбойт. Бакпаймын мен баланы, башыма салбайм санааны. Кадамым сайын ар бала, табамын дагы даалайды деп терс бурулуп басып кетет. Каңгырыгы түтөгөн ата. Көзүнөн жаш, көөдөнүнөн кан агып. Адамзаттын ушунчалык таш боор, мерез экенине тан берип, айтаарга сөзү жок, басаарга алы жок. Эптеп баланы кумтулап, көзүнөн аккан жашы сакалынын учунан тамчылап жатты. Ошондо Коңурбай ата келинине карап, жалгызымдан калган туякты жалынсам дагы бакпадың. Бооруңдан бүткөн балаңды бооруңа кысып жатпадың. О мен, бутуң тийбеген эшик, оозуң тийбеген кешик калбасын деп, көз ачып көргөнүң ушул уул болсун деп тескери батасын берип басып кетет. Бирок тилекке каршы арадан бир айча убакыт өтүп өтпөй, бала жөрмөлөп барып, очокко түшүп, каза болуп калат. Коңурбай атанын жашоосу да, үмүтү да чокко суу куйгандай өчөт. Өзүн тирүүнүн өлүгү катары санап, күн өткөрүп жашай берет. Жан дүйнөсүндө келинине берилүүчү миң түркүн жообу жок суроолор биринин артынан бири келе берет. Жалгыз үмүтү уулу да согушта каза болот. Мындай оор кайгыны көтөрө албаган Коңурбай ата кара кагаз алган күнү таң эртеңки намазда жан берет. Саламат болсо бага чылып бактап шактабайт. Бирок такыр балалуу болбойт. Картайганча турмушка чыгып жүрүп көз жумат. Атанын сөзү ок деген сөздүн мааниси ушундай болот. Эч качан мейли алар кандай адам болсо да ата энеңерди нааразы кылбагыла. Анткени алар бизди жарык дүйнөгө алып келген адамдар. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Окуядан өзүңөргө туура сабак аласыңар деген ойдомун. Каналга катталып, лайк басып кетүүнү унутпагыла.